Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаган жарандар азыр биз Россиянын пропагандасы деп аталган коомчулукка тараган кактус имаратынын алдына келсек булар качып кетет деп жака. Мейли булардын өзүнүн инсабына коелу. Азыр эми клуб деп баягы Американын пропагандасы деп коомчулукка карап жаткан элжек көргөн ошо клубтун Кыргызстандагы имаратынын алдына ошол жакка барып дагы биз өзүбүздүн ой пикирлерди айтайлы. Горький көчөсү 48. Горький көчөсү Бишкек шаары, Горький көчөсү 48-чи имарат. Анан бул пропагандага алдырбайлы азыр биздин арабызда дагы ушундайлар сырттан каршылагандар көрүшөт. Даяр жазылган Турсунбай Бакир уулу. Биз анда жок элек башты. Ошондо даяр жазып коюп Россияга чейин жазып даярдап койгон. Аны Куртепкеге алып, ошо кайсы портерди ал деп кыйкырып койчу. Атамбаевдин бийлиги болсо керек эле ошол убакта азыр камакта отурмайбы? Коррупцияга чык делипчи. Коррупцияга күнөөкөр деп табылып. Ошонун бийлиги өткөрбөй койгон экен эле. Мен интернеттен карап окудум. Кимде? Силер сунуштап ушул мыйзамды өткөзүп бергиле деген мыйзамды окуптуңузбарбы? Ал керектүү, ооба, ал өтө чоң мыйзам экен. Ооба, пункттарга ооба, эми баарын окуп чыга озундай болсо чын эле айтыш керек, бар болчу. Бирок азыр мына үстүртөн эле. Чындыгында эле мындай эми ал жерде биздин өлкөдө да каршы келе турган нормалар бар деп айтып атышат. Бирок сиз үстүртөн деген менен бир ошол мыйзамдын ичинде бир какой-то бир деңгээлде бир каршы дагы эме болуп мүмкүн да. Ошону айтып атпаймынбы? Ошол биздин өлкөгө дагы каршылык бул мыйзам ошол жылы жазылыптыр. Бирок бир-эки өзгөртүүлөрдү киргизип, ошол канча жылда оны да тактап бересиң да. Мен сизге сиз кимсиз журналист кайсы сиз өзүңүз а? Жок, мен сайттын башкы редактору. Кайсы сайт? Булак кеже. Булак кеже. Азыр ошол мыйзам боюнча сиздерди бул жактагы байкеле тааныштырдыбы же сиздер өзүңүздөр кызыгып ошол мыйзамдын долбоорун ооба, өзүбүз кызыгып кабыл алабыз силерге каршы деп болгон. Биз буну иноагент деген мыйзамды билебиз. Просто буну эми жакында ошону эми ичине активдешели барыбыз эле. Бул сизге дагы барыбыз эле активдешели Кыргызстандын жарандары. Биз эле Чейчи деген доминг менен мага демектен башка кылгыла. Журналисттердин 4-чү бийлик сиздер. Сиздер как болгон катары уважаемый. Просто эми ушундой эмне ошол сиздер. Мен турамын жок. Иноагент болгон деген не өзгөрдү? Sen gittiğe bana ilime, bana gittiğine kaç. Gel şuna. Nasıl ayır? Bana ilime. Иноагент как иноагент? Не өзгөрдү? Иноагент деген ошол жерге азыр минутта. Мына бакермен сөз коюн да. Чет өлкөлүк көмүчө болот да биздин. Жок, эмнеси өзгөрүлөт? Ошонто эле жазып берет, бизде эмес өзгөрүлөт. Өзгөрүлөт. Биз эгерде мыйзам кабыл алсак, эгерде Кактус медиадан Кыргызстандын жалпы мамандык катат эмес да. Кактус медиадан макала чыккан болсо, аны биздин кошуна душман салгандар аны бетине кармай алышпайт. Бул Кыргызстандык экен го Кактус медиа дегенде бизде Кактус медиа эмес, буларга иноагент, иностранный агент. Буларга макам берген. Булар бизде көзгөрүлөт алабыз. Ошол эле өзгөрүлөт. А мында жазып көп нерсе өзгөрүп. Буну эми мактоо жакшы сөйлөп, ошол эң негизгиси биздин ошол. Мында коюңуздар, сиздер дагы бизге тиешелүү мыйзам болчу. Плакаттарда анан ушул жерде айтылбадыбы? Мен ошо плакаттагыларга мен азыр комментарий бербейм. Мен жерге байкоочу болуп келдим. Бирок мен ушул митингдин жүрүшүнө гана баа берем. Митинг тынч маанайда өтүп атат, анча-мынча мындай эмоциональный жагын айтпаганда тынч, неме милиция кызматкерлери келип коомдук тартипти сактап берип атышат. Ошо аны журналисттерге эч ким тоскоолдук кылган жок, капкан уруксат берип атышат. Иноагент мыйзамы кирсин деген талапка кошуласызбы? Ал боюнча мен комментарий бере албайм. Мен байкоочумун, мен митингдин байкоочусумун. Ошо биздин байкайт. Мен коргоочу катары. Коргоочу катары башка убакта берем. Мен бул митингдин жүрүшүнө бере албайм. Митинг жүрүшүнө эмес, мен талабын айтып атам. Жок, талабына дагы жооп бере албайм. Жолду тоспогулачы, урматтуу немелер, жолду тоспойлу, уюштуруучулар бизге сөз деп атат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Бишкек шаарындабыз. Азыр эми клуб медианын имаратынын алдына тынчтык акция бакырганы. Неме качып кетип калыштыр булар. Жок мына Кактус медиа.
Жоқ, қашып кетіп қаласыздар, өзінің күнәкөрін сезіп, бірақ бұл қашып кетті жауапкершіліктен қашу емес. Тиешелі органдар өзіңер мындай бір неме қылыңыздар. Рахмат жаңа, сіздерге Мені қарағын. байқаушысыздар да? Мен телефонымды жазып алшы. Жазып алып Мақұл. Анан оқысаң атың кім эле? Илімбек. Илимбек. Мен телефонумду сен жазып алайын. Анан кейін бір уақытың болғанда мага чалып эже жолуга айтсаң, анан экөөбүз кенен отуруп. Мақұл. Мондай өзү. Мақұл.